Мурзагапаров Газала. Окуган Мунара Алимжан кызы. Ошондо мен канча жашта болдум экен? 9 же 8? Жок, 9 болуу керек. Анткени ошол кышта сандала бүлбүлдөгөн жин чырактын жарыгында ийи кирип олтуруп, кандайдыр бир сөздөн улам тайынемдин «Сен ушул келе жаткан баарда 9га чыгасың» дегени жаадымда калыптыр. А баар тайынемдин сөзүнөн кийин бат эле келгендей болгон. Адегенде түндөсү тоңуп калуучу, мени мектепке чейин дадил көтөрүп баруучу катуу кар ээриген. Кийин кеч күздөн бери биздин бакта жашап жүрүшкөн таандар учуп кетишкен. Тал боткоктоп, өрүктөр гүлдөгөн. Айылдагы иттер өткөн жылдан калган кыш ичи кар астында жатып көктөп кеткен данектерди карс-курс чагышып, керели кечке өрүктүн астында шимшип жүрүшчү. Тооктор күнөстүү дубалдардан чымын тутуп жешип, же алыскы аңыздарга оттоп кетишчү. Биздин таргылмышык эртеден кечке эски буудай кырмандагы чычкандардын ийинин аңдып олтуруп, анан үйдө калган жалгыз баласы чоң энемдин чимирилген ийиги менен ойночу. Кошунабыз картаң абышка эле. Күн сайын эртең менен чаң-чуң эткирип, кетменин мийиздөөчү адатка калган. Анан ошол жаздын дагы бир белгиси катары так эле биздин үйдүн үстүнөн каркыра турналардын өткөнүн билем. Али да көз алдымда. Тайынем гүлдөбөгө гүл төгүп жатып, кокусунан бир колун маңдайына тутуп, асманга тип-тик карап туруп калды. Анын мунусу кызыктырып, мен да карадым. Карап, ошол замат аппак булуттардын арасында сүзүп бараткан ырааматылык кундуз жеңемдин туташкан коюу каштары сымак, ортолору ийиле тизилишкен чоң-чоң кара куштарды көрдүм. «Турналар», деди тайынем ойлуу. «Тайыз учуп баратышат. Бул жакшылыктын белгиси. Буюрса быйыл токчулук болот, фронт да бүтөт». Ошентти да тайынем басып кетти. А мен ошол учурда турналардын жерде жылып баратышкан көлөкөлөрүн көрүп калдым. Бала экемин да. Аларды кубалап жөнөсөм болобу? Чуркап баратам, чуркап баратам, чуркап баратам. Кана жетсемчи. Жол да жок. Арыктардан секирип, аңдарга түшөм. Чөңөрлөргө буттарымды тилдирем. Эски ыштанымдын пайчаларын тилик-тилик кылып айрытам. Дале чуркайм. Акырында «Эй!» деген үндү угуп, аргасыз бурулдум. Карасам, колхоздун раиси. Чакырды. Бардым. «Не дейсиз?» «Эртеңден баштап кундуз жеңеңдин кош башын жетелейсиң. Мугалимдериңер бошотту. Жалгыз сен эле эмес, албетте, көп балдар кыздарды. Эмне аңыраясың? Абалды түшүнүш керек. Киши жетишпей жатат». Ушинтти да, анан негедир менин көзүмдөн көздөрүн качырып бурулуп кетти. Мен болсом, оозумду ачтым да калдым. Эртеси күнү саарлап үйгө кундуз жеңем келиптир. Бир атты минген, бирин жетелеген. Колумдан не келет? Кеттим. Рааматылык кундуз жеңем кандай зирегеле. Мен анын жаш кеткенине Алиге боорум оруйт. Ошондо 17 жашта экен, ойлоп көрсөм. Андан 6 ай мурда тою түшкөн. А тойдон 3 күн өтпөй жатып, күйөөсүн фронтко алышкан. Ойноп оюну кана элек, күлүп күлкүсү кана элек. О, жеңем бечара. Дайыма ой кыялдуу, муңайым жүрүүчү эле. Кээде гана менин көңүлүмдү улаппы, айтор кокусунан көңүлү ачыла түшүп, мага тең туш кызымдай мамиле кылып, ойноп азилдешип, же болбосо мени кадыресе, киши санап, мен анчалык түшүнө бербей турган маанилүү сөздөрдөн сүйлөчү. Аттар чарчаган кезде аларды токтотуп коюп, айдала элек тилкеден кызгалдак же башка гүлдөрдү, чөптөрдү термелеп, өзүнчө кыялданып, кээде күңкүлдөп ырдап коюп, башы оогон жака басып кетчү да. Анан бир окумда менин унутулуп, алыста калып кеткенимди байкай коюп, аттарыбызды таштоого болбой тургандыгын билсе да, мени дароо өзүнө чакырчу. Качан жанына келгенимден кийин, «Уул, келиң, аттарыбызга чейин чуркашабыз». Же «Уул, келиң, палан жерден палан жерге чейин акса кулак атып барабыз.
деген сыяктуу сунуштарды кийире салчу. Же ат үстүндө сүйлөбөй, ойлуу, ал турмак капалуу баратып, кокусунан «Уул, зериктиңби? Келиң, чабышабыз» дечү. Бир жолу аттарыбызды бизге караштуу Өрүксарда багып калдык. Өрүксар кең, калың эле. Өрүктөрдүн тегиз гүлдөгөн мезгили. Асман туп-тунук, айдың. Мурдуңа жаш чөптүн, өрүк гүлдөрүнүн жытыбы уруксойт. Бактын өзү кандайдыр бир сырдоо, жазгы тынчтыкта өргүлөйт. Биз күндөгүдөй эле аттарыбыздын жанында түнөө үчүн төшөнчүлөрүбүздү ала келгенбиз. Жеңем адатынча экөөбүздүн тең төшөгүбүздү салды. Кийин ар кимибиз өз төшөгүбүздүн үстүнө чечинбей эле жата кеттик. Бири-бирибизге сүйлөбөй, кыялга баттык. Ошентип көпкө жаттык. Бир окумда жеңем «Уул, уул» деп калды. Жүрүң, жашынмак ойнойбуз. Мен көптөн бери ойнобогондуктан жашынмакты сагынып калган элем. Кубанып кетип, ордуман ыргып турдум. Биз көпкө ойнодук. Экөөбүздүн тең абдан көңүлүбүз көтөрүлдү. Бирок бир жолу мен жашынсам, жеңем негедир издебей койду. Күттүм жок. Чарчаган болуу керек деп, күдөмүк ойлондум да, жашынган жеримден чыгып, бир өрүктөн бир өрүккө далдаланып, бактын башка бир төрүнө мөөрөй кылган жоон өрүгүбүзгө жакындай баштадым. Бир топ жакын келгенимден кийин өрүктүн бооруна жөлөнгөн агарган нерсе турат. Адегенде өрүктүн ийилген гүлдү шыбагы деп ойлодум. Жакшыраак карасам, жеңем. Алыстан айланып келдим да, туфу деп кыйкырып жатып, өрүккө түкүрүп койдум. Кийин жеңемдин маңдайына өтүп, жеңе, кармалдыңызбы? Деп аны табалай баштадым. Бирок жеңем кыймылдабайт да унчукпайт. Карасам, анын айга чагылышкан куп-куу жүзүнөн ылдый, туп-тунук жаш коюлуп жатыптыр. Мен не кыларымды билбей, эсейип туруп калдым. Жеңем да калыбын бузбай, өрүктүн гүлдөгөн шактарынын арасынан жылып бараткан айды карап, мелтиреп тура берди. Анын эки көзүнөн төпкүрү караңгы кош булактан туп-тунук суулар жылжып чыгып, жайык жылгаларга ылдый, үнсүз агып жатты. Бул сууларда өрүктүн гүлдөгөн шактары, бир чеңгел ак булут, жылып бараткан ай, сүт түспөлдөнгөн салкын асман чагылышып жаткансыды. Бир маалда жеңем акырын менин колумдан алды да, төшөнчүлөрүбүз жаткан жакка жетеледи. Биз келип жаттык. Кайрадан ар кимибиз өзүбүздүн жашыруун дүйнөбүзгө кеттик. Мен өрүктүн чаарала шактарынын арасынан асманды карап, жакын жерде оттоп жүргөн тушалуу аттарыбыздын дөк-дөк секиргенин, шырп-шырп этип от жулгандарын, кез-кез бышкыргандарын, кайсы бир өрүктө сайрап жаткан булбулдун эрте жазгы кумарлуу үндөрүн тыңшап, жеңем болсо эки колун башына жазданып, мен сыяктуу эле асманды карап, кез-кез энтиге дем алып жатты. Бир кезде бактын алыскы бир бурчунан сүт ак сайрап баштады. Ушундан улам жеңем бир аздан кийин мага кайрылды. Уул, деди ал. Не жеңе? Билесиңби? Сүт ак бир кезде пайгамбарыбыздын келини болгон эмиш. Кийин каргыш дейип ушинтип калыптыр. Мен аны тайнемден укканмын. Сүт ак түн бою сүт ак деп чыгат. Бирок сүт акпайт. Таңга жуук гана анын какшаган таңдайына асмандан бир тамчы сүт тамат. Муну да укканмын. Бирок пайгамбар деген киши ким болуп өткөнүн билбеймин. Тайнемден сурасам, шүк бол, бейбаш, деп койгон. Пайгамбар өтө бай киши болсо керек, деп ойлодум мен ошондо жеңемдин жанында жатып. Менимче ушул келинин сүт акты үйүнө киргизгенде чоң той бергендир. Оюн күлкүсү менен, мүмкүн жеңем менен Жакып акемдин тоюна жетпеген чыгар. Булардын тою, андагы оюн күлкү ай. Жигиттердин күрөшү, кыз келиндердин селкинчеги, айдыңда кардын үстүндөгү тоготмек, ак чүлмөк, келин келгендеги көңүлдүү тополоң, келиндин жолун тосуу,
Көшөгөнүн артында жеңемдин 1000 ирет жүгүнгөнү, ар бир жүгүнгөнүндө анын кулак сөйкөлөрүнүн айга чагылыша түшүп, кушка тагылган коңгуроо сымак назик зыңгыраганы. «Уул», деди жеңем. «Уктай элексиңби?» «Жок. Менимче быйыл фронт сөзсүз бүтөт. Жатпаса да баары бир жакып келет. Мени айтты дээрсиз. Келет. Жеңем айткан эле дээрсиз. Бир жеринен жеңил желпи жарадар болот да келет». Мен унчукпадым. Ошондон кийин өзүм да уктап кетиптирмин. Эртеси күнү кадимкибиздей эле таң сүргөндө турдук. Түн ичинде шүүдүрүн басып, оорлошуп калган төшөнчүлөрүбүздү кагып силкип, алыска оттоп кетишкен аттарыбызды тутуп, суугарып, кийин үйлөрүбүзгө барып, кечке жей турган азык оокатыбызды алып ишке кеттик. Иштеген жерибизге келип, көп аялдабай аттарыбызды кошко коштук. Адебей 2 таба жер да айдап койдук. Мына ушул саат мүнөттө алиги жүзү кара кырсык болбоспу? Газала көктө күтпөгөн жерден пайда болду. Биздин так үстүбүздөн. Анын ал жака качан көтөрүлүп алганын дайымкыдай эле көрбөй калдым. Ал сайрап кирди. Көпкө сайрады. О, кандай гана берилчү элем мен анда. Өзүмдүн али күнөөсүз, жоготууну биле элек курагымда, жараткандын бул кичинекей боз кушун, чыгыштын эски акындарынын, турмуштун карт винолору жыттанган сыяктуу лаазаттуу тилине. Тезектерип, талаада жүргөнүмдөбү, козу карын терип, тоо этегинде жүргөнүмдөбү, уй кайтарып, булактын жээгинде жатканымдабы, иши кылып, кай жерде анын үнүн укпайын, күндүзгү жылдызды издегенсип, аны да бийик көктөн издеп калчумун. Бирок күндүзгү жылдызды көрүү кандай кыйын болсо, Газаланын сайрап жаткан мезгилин көрүү да мен үчүн ошондой эле кыйын болчу. Канчалык делгирип карабайын, ошол эле эртең мененки жазгы асман, өчүп бараткан акыркы жылдыз, батууга үлгүрбөй калган ай, айга каршы сүзгөн тайлакка окшош ак булут. А Газала көрүнбөйт. Сайрап жатат, көрүнбөйт. Бардык нерсени унутуп, асманга телмире басып, канчалык убакытты өткөргөнүмдү билбеймин. Бир окумда аттардын бирөө жылаңайлак бутумдун терисин сыйратып элеп, өзүмдү жыга түртүп кетти. Дароо эсиме келип, тизгиндерге асылып, аттарды токтоттум. Жеңем да чуркап өттү. Ал менин кучактап олтурган, каны коюлган бутумду, күнөөкөрчө тиктеген көздөрүмдү унчукпай карап, анан өзү күтпөгөн жерден жаныма олтуруп, шолоктоп ыйлап баштады. Мен анын мунусуна түшүнбөй, жалдырап туруп калдым. Ал бир топко ыйлады. Басылып башын көтөрдү. «Аны көрө албайсыз», деди ал, Газала жака ишарат кылып. Негедир жылмаюуга аракеттенип. «Анын бар болгону ырларын уксаңыз жетишет. А билесизби, ал эмнелер жөнүндө ырдайт?» «Жок», дедим кызыга түшүп. «Көп нерселер жөнүндө», деди жеңем. Эгин тизесине коюп, алыска кыялдуу карап, көк-мөк асман, көчмөн булуттар, күндүзгү ай, күндүн нурлары, топурагы ешилген талаалар, мүрзөлөрдүн үстүнө чыккан кызгалдактар, кубалашып ойногон көпөлөктөр, шыбактын түбүндө жумуртка басып жаткан башка бир Газала жөнүндө ырдайт. «Ах, мына кандай бул Газала», дедим ичимден, жеңемден көзүмдү албай. Ушул учурда жакын жерден парт деген дабыш чыкты. Карасак, аттардын ары жагынан курт тиштеген бир ак куш учуп баратыптыр. Аңгыча аттар үркүп жөнөдү. Артыма кетенчиктөөгө араң үлгүрдүм. Жеңем 2 аттын ортосунда калып, жан талпеске түшүп, алардын тизгиндерине асылды. Бирок аттар аны сүйрөп кетти. Бат эле жеңем жыгылып, колдору тизгинден чыкпай калды көрүнөт. Жерге сүйрөлүп калды. Аттар бир паста жакын жердеги терең сайга тип-тик түшкөн, чоң жарлары бар эңкейишке жетип барды. Мен чыңырып жиберип, колдорум менен бетимди басып калдым. Көпкө өзүмдү унутуп коюп, анан көзүмдү ачсам, кош айдап жүргөн катын балдардын баардыгы сайга карай чуркап баратышыптыр. Сенделе басып, мен да бардым. Жеңем сайдын наркы үйүсүнө тырмышып барып калыптыр.
аттар жок. Чогулгандар жеңемди ороп алышыптыр. Киргизишпеди. Сага эмне жок? Бар, аттарды тап, деди бирөө. Аттарга баратып, бир аялдын мээсин чачырата тээптир дегенин гана угуп калдым. Эртеси күнү Кундуз жеңемди жайга коюшту. Мен башка бир аял менен иштеп калдым. Ошол жылы күзүндө Раматылык жеңем айткандай, оң бутунан жеңил жараат алып, Жакып акем согуштан келди. Келди да үйүнө бир күн эс албай, анда эс алуу кайда, орокко чыкты. Анын ошондо орокко чыккан биринчи күнү да эсимде калыптыр. Түш чен эле, ысык, өскүлөң буудайдын арасындагы жалгыз аяк жол менен орокчуларга булактан суу алып келатканмын. Кокусунан кимдир бирөөнүн жакын жерден чыккан «Эй, суу!» деген үнүн уктум. Токтоп, айланамды карадым. Буудайдын өскүлөңдүгүнөн эч ким көрүнбөдү. Турган жериме назар салсам, баягыда Кундуз жеңем экөөбүздүн акыркы жолу айдаган жерибиз. Бул тилкеге ушуга чейин эч бир орокчу түшө элек болчу. Ошондуктан мени чакырган кайсы орокчу экенин биле албай, кызыгып турганымда жанагы адам кайра «Эй, ап келбейсиңби?» деп калды. Мен жолдон чыгып, коюу будайга чатыштап, үн чыккан жака бет алдым. Болду болбоду Жакып акем деп ойлодум эми. Ошол экен. Кийгени солдаттын эски галифеси, өңү өчкөн жыртык майка, башында согушка чейинки өзү кийип жүргөн эски калпагы. Маңдайынан, мойнунан, жүн баскан колтугунан суу тердеген. Карасам, далай жерди оруп коюптур. Мен чакырбасам, сен мени эсиңе да алгыдай эмессиң? Деди ал жылмайып. Ал менин колумдагы чаканы эки колдоп алып, тик турган калыбында суунун бетиндеги чөп чарды, чегирткенин буттарын чаканын бир четине карай үйлөп баштады. Мен болсо анын кандай ой менен бул тилкеге түшүп калганын биле албай, акырын айланамды карап, баягыда аттарыбыз үрккөн жерди издей баштадым. Болжол менен аны таптым. Биз турган жер экен. Мен Жакып акемди карадым. Карадым да анын эрдине апарган сууну ичпестен, чаканын четинен уурданып, мени тигиле карап турганын көрүп, дароо артка кетенчиктей түштүм. «Ушул жерби?» деди ал акырын, биз турган жерге баш ийкеп. Мен көпкө жалдырап турдум. Акырында болоор болбос башымды ийкедим. Жакып акемдин колундагы чака уламдан улам ылдыйлай баштады. Акырында ал анын көкүрөгүнө чейин келип, анан таптакыр колунан түшүп кетти. Суу төгүлүп жатып калды. Мен Жакып акемдин селейген колдорун, кубарган эриндерин, мени кыялдуу караган көздөрүн көрүп, башымды башка жака буруп кеттим. Жакып акем жерге олтурду. Олтурду да башын эки тизесине катып алып, өксүп ыйлап кирди. Мен кечээ аялын уузганда ыйлабастан эми ыйлап жатканына таң калып, селейип тура бердим. Ал көпкө ыйлап, анан басылды. Ошол учурда күтпөгөн жерден, бизге жакын жердеги чоң түп шыбактын астынан пыр-пыр этип газала учуп чыкты. Жакып акем мени жалт карап алып, ордунан ыргып турду. Биз шыбакка басып келдик. Келсек кичинекей уяда кысылышып, темир канат болуп калган 3 балапан жатыптыр. Жакып акем колун созсо, саргарган ооздорун ачышат. Ошентип турганыбызда кокусунан так төбөбүздөн зымыраган бейиктикте газала сайрап жиберди. Ал баягы эле мен ар бир карагайына чейин жаттап алган, бирок адамдардын тили менен эч айтып бергиз, уксаң кайырмагыңды балык тарткандай, кандайдыр бир сүйкүмдүү күч менен жүрөгүңдү бөлүк-бөлүк тартып, көөлөрүн чалып кирди. Жакып акем акырын ордунан турду да, оң колун маңдайына тутуп, газаланы издей баштады. Ал асманды карап көпкө турду. «Эх!» деп энтиге дем алып, мага бурулду. «Өлгөндөр кандай шордуу», деди ал. Мен бул жолу анын жүзүнөн кейигендиги эмес, кандайдыр толкунданууну сезип,
көңүлүм көтөрүлө түштү. Ошондон кийин гана кургак чакамды кайчылаштырып алып, буудайдын оор баштарынын беттеримди чапкылаганына карабастан, көкүрөгүмдү кыса баштаган кандайдыр бир кубаныч менен булакка кеттим. А Газала болсо дале сайрап жатты. Сиздер Мурза Гапаровдун Газала деген аңгемесин уктуңуздар. Окуган Мунара Алимжан кызы.